Бизде азыр үй бүлөлүк зордук зомбулук Жалал Абад шаарында диний экстремизм жана терроризм, өспүрүмдөр арасында зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча жыйын өттү. Жыйында диний экстремизм жана терроризм, социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көйгөйлүү маселелери, жаштар жана өспүрүмдөр арасында мыйзам бузууларды, кылмыштуулукту болтурбоо боюнча талкуу жүрдү. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан диний экстремизмге каршы күрөшүү боюнча дин кызматкерлери менен биргеликте иш алып баруу керектиги айтылды. Негизги биздин максатыбыз ушул аймакта жашаган баягы балдарды зордук зомбулукка кабыл болуусу, же болбосо баягы ата энеси тышкы мигрант болуп кетип атат азыркы күндө, бирок ошол балдар ата энесинин колунда калып атат. Ошолорду баягы көзөмөлдөө иретинде, ошолор кандай акыбалда болуп атат, ошолор менен ошо эл менен тыгыз иштеши үчүн, элдин пикирин угуш үчүн бүгүн иш чара өткөрүп жатабыз. Ошондой эле бул жерде дагы диний экстремизм жана радикализм боюнча дагы баягы башка диний агымдарга өтүп кеткен үй бүлөлөр боюнча дагы кеп болду.